موعظة ونور، فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى، نلقى الجنان بحبه، لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان. والقرآن ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق. والقرآن Bismillahirrahmanirrahim. Ulu Allah talamdan ulu atымен başlayız. Elhamdülillah. Ушундай бир болочок аалымдарыбызды, болочок карыларыбызды сүйүнтүп, кубантып турган, бүгүнкү ушундай бир иш-чарага себеп болуп турган, Аллах таламдын ыраазылыгы үчүн үй бүлөсү атынан, өткөн жакындар атынан ушундай бир ак дасторкон жазып, ушундай бир баардыгыбыздын сүйүнүшүбүзгө, кубанычыбызга себеп турган ушул Казат ажыбыз, бул жерден Мирлан ажыбыз, ушул жерде иштеген жалпы жамааты, Асем эжебиз, ушул Казат ажыбыз, ушу өткөн Атамбаева Сатыш ажыбыздын атынан, Жумагүл кызы Бойто Чөмөнөбүздүн атынан, Айтебаева Майрам бөбө, Атамбаева Куштаркан, ушул өткөн жакындар атынан ушундай бир курбандык союп, аш кылып, ошолордун кабыры кем, кабыры нурлуу, кабыры бейиштин бир бакчасы болуп калсын. Кабырда сахабалар кандай бактылуулукта, кандай ырахатта жаткан болсо, пайгамбарларга Аллах таалам кандай мээрим төгүп турган болсо, биздин дагы ушул өткөн жакындарыбызга дагы Аллах таалам өзүнүн мээримин, өзүнүн ырайымын төксүн. Жердин астындагы эң бир бактылуу инсандардан болсун, нурайни амалдар оң колунан берген болсун. Кыямат күнү сахабалар менен, пайгамбарлар менен биринчилерден болуп, бейиштин каалаган эштерин кирсин деген максатта ушундай бир карыларыбызды, алымдарыбызды сүйүнтүп отурат. Ушул ажыларыбыздын дагы урпактарынан кыямат кайымга чейин аалымдар, уламалар, карыялар, эл башкарган, журт башкарган адилеттүү падышалар чыксын. Элди элдештирген, элдин башын бириктирген, жалпы ушундай бир ислам динини бүткүл аалымга тарката турган ушундай бир аалымдар чыксын. Ушул үй бүлөнү дагы сахабалардын үй бүлөсүн бактылуу кылгандай бактылуу кылсын. Сахабалардын үй бүлөсү себеп болуп бүткүл ааламга дин таркаган ушул ажыларыбыздын үй бүлөсүн дагы себеп кылып, Аллах тааламдын ыйык дини, ыйык шариаты, ыйык Кураны бүткүл ааламга таркай турган ушундай бир үй бүлөлөрдөн кылсын. Сахабалардын үй бүлөсүнөн кандай ыраазы болсо, сахабалардын үй бүлөсүндө кандай дин боло турган болсо, Аллах таалам ушул үй бүлөнү дагы дин менетинен кабыл кылсын. Дин таркатуучулардан кылсын. Дин, шарият, Куранды суйлоочулардан, кадырлоочулардан, бартоочулардан кылган болсун иншалла. Аллах таалам ушул үй бүлөлөрдү дагы тирүү Куран кылсын. Сахабалар пайгамбарыбызды толук ээрчигендигинин берекетинен алардын үй бүлөсү тирүү Куран болду. Бүткүл ааламга ушундай бир дин таркашына себепчи болду. Бүткүл мусулмандарга, мусулман эместерге дагы үлгү болду. Чыныгы бактылуулукту көрсөтүштү. Аллах таалам ушул үй бүлөнү дагы жалпы мусулмандарга үлгү боло турган ушундай бир бактылуу үй бүлөлөрдөн кылган болсун. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Ушундай бир жакшылыктарды кылууну Аллах таалам баарыбызга насип кылган болсун. Аллаху акбар.